Прапорщик Бабаев, дагы бирөөсү старшина Исаев, дагы бирөөсү бар эле, лейтенант Темиркулов. Ошолор пока эч кандай жыйынтыгы чечилген жок. Ошон үчүн дагы кайра келген жылда. Эмне себептен улам сиздерге кандайдыр бир түшүндүрүп бериштиби? Ошол 1 жыл аралыгында дегеле ошол бир тараптуу болуп чечилбей жаткандыгычы, күнөөлөр өзүнүн жазасын албай жатканын. Албай жатат, бирок азырынча эч кандай неме жыйынтык жок алардан. Ишти кайсыл жак карап жатат азыр? Военный прокуратура карап жатат. Прокурор ким? Прокурор Талантбек. Акыйкат издеп таппай, акыры келип ушу сиздерге кайрылып отурабыз. Мындан башта ошол ЛТР телеканалына кылмыш жана жазадан чыгарганбыз. Анда дагы ошол прокуратурага чейин барып, ошол окуя болуп өткөн аскер бөлүгүнө барып, ал жерден да эч кандай бир майнактуу жооп ала алган эмеспиз да. Андан кийин ошо силер өзүңөр ошол жеке кайсыл жактарга барып көрдүңөр дагы. Ошол баланын өлүмүн мындай изилдепчи, кандай болгон учурда дагы силер барып көрдүңөр ошо баланын асынган жерин? Биз асынган жерин барып көрдүк. Ал жерде эч кандай адам өзү асыла турган жер эмес. Анткени асылган жерде ушундай эле жер болчу да. Буту уже асылганда уже артында дубал бар экен. Ал жерге жаны кыйналган адам любой время тырмышып асылып калыш керек эле да. А бирок ал жерде көргөн киши ишенбейт. Биз ишенбейбиз чынында. Анан мисалы ошол 6-7-сине караган түнү мас болуп келип бир канча ошол жердеги лейтенант старшиналар аскерлерди урган дейт. Аны каяктан уктуңар жана кандай болгон ошонун боюнча маалыматыңар бар айтчы. Биз аны балдардын өзүнөн барып, ошол күнү бизге кабар келген күнү барып балдар менен сүйлөшкөндө бизге өздөрү балдар ар бир айтып берген ошол күнү ургандыгын. Ал күнү бул КППда кайтарып турган, ал жерде кайтарганда Элдиярды 2 бала болушкан. Казармадагы балдарды баарын урганда алар качып жашынып калган складка. Бул кайтарганда тургандыктан аны уруп тепкилешкен, жандагы бала качып кеткен. Балдар кач десе Элдияр, балдардын айтканы боюнча, мен ушул жерден качсам, ушулардын таягынан качсам, анда мен мекенди коргой албайм деп ал качпай койгон. Ошол күнү үчөшкөндөн аябай катуу уруп тепкилешкенин айтышты балдар. Анан буга чейин да мен бул жакта жалгыз мен болгондуктан аны барып көрүп турчумун. Анан ал мага айтчы, аябай мени урушуп атат, ушундай менин бүт эмелеримди, сырларымды билип, баягы бойго түшкөндөрүмдү, сен спортсмен экенсиң, крылоң көргөзчү деп аябай мени уруп тепкилешип кыйнап атат, айтпай эле койбоп турмун деп аябай мага көп айтчы да. Эми эркекте андай нерсе көп болот. Бардыгы эле армияга келгенде таяк жейт. Ал нерсе жат көрүнүш бизде. Ошентип бышасын деп эле мен көңүлүм көтөрүп кетчүмүн. Бирок ага мен эч маани бербеп турмун. Кийин балдар айткандан кийин чынында эле аябай катуу сабашканга деп ойлоп калдым. Мен ушул ишти акыйкатка чыгарып бериштерин суранат элем. Алмазбек Атамбаев, жогорку кеңештин депутаттары, акыйкатчылар, ошолорду суранат элем. Акыйкатка чыгарып бергенде жакшы болот эле ошол иш. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن شر Күйүткө толгон үй-бүлө Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Кыргыз Кыштак айылынын тургуну Асанов Камчыбек аганын үй-бүлөсү. Буларды зар какшаткан кабар 2014-жылдын 11-январ күнү угулган. Анда аскерде жүргөн 1993-жылы туулган 20 жаштагы чоң улу асынып өлгөндүгүн телефон аркылуу айтышкан. Өз уулунун мындай жолго баруусуна түгү ишенбегенине баласын кимдир бирөөлөр тарабынан киши колдуу болуп калды деп зар какшап кан жутуп олтурат. Ал эми уулунан айрылган атанын арманы айтпаса да белгилүү болсо керек. Элдердин атасы болот. 11 күн өтө менен кабар барды. Мен келдим, ал баланы көрдүм. Бирок ал жерде өзүн өзү аскан эмес. Аны зорлукта өлтүрүшкөн. Асылган жерин дагы көрдүк.
Бирок ал жерде асылганга окшойм, мен ишенбейм. Бирок ошону акыйкатка чыгаштым. Жардам бериңиздер. Benim balam okusu ulan jatadı de, Kızılkıya'da okup jatadı de, armiya 1 yıl dep gitti. Kömböd ap kalayın desem, men kimge aytanım, benim ye bozlatot, kim kanday iş kıldı benim balama. Baldarın ortası yestüde, men kandı çıdap turamın. Kırgızistanlı korgoymun apa, ministerdi korgop jatam, şartı jakşı, tomagaşı jakşı dedi, men işenip, sүйünüp, kuvanıp kütür jatadı demledim. Men mayda kelet dep, toy kılan dep kütür jatam men. Men kanday çıdayman. Men kandım çıdayman. Men kandım çıdayman bu işe. Men hiç işenmeyim o balam, akıllı bala de. Sözünün üstünden çığa durgan bala de ol. Yer bilet, bardığı bilet onu. Kadamcay hoş. Hep konkurslara barıp yüretli sporttan. Kuş tüvü de benim balam, yes tüvü de. Kim der bu işe yapardı onu bilmeyim. Körsöysün kudayım. Cemen kılanlarga kudayga saldım ben. Бұл жерде 6 январда уруш болгон дейт, мушташ болгон деп айтышат. Аны менен неме болгон. Буга чейин 1,5 ай алдын Баткендик өзүнүн командирини иштен бошотуп таштаган экен. Андан кийин наргы Бабаев дегенди аз эсинен чыгып калды, военный прокурору. Байке деди, мен кече мен аны мойнуна алдырып, Бабаев деген прапорщигини камакка алдым. Дагы калган тергөө иштери бар. Devran asılgan jerini barıp kördük. Atası, Kamçı degen elçi dağın birekte ülkeler özünden barıp 15'e yakın oyanlı adamlarымен barıp kördük. Ben işenbeyim. Al jigit özünü özü asa turgandığına men hiç kaçan işenbeyim. Элдияр мектепти бүткөн соң Россиянын аймагына чыгып иштеп келип, андан соң аскерге барып жигиттик парызымды аткарып, андан кийин жогорку окуу жайга окуйм деген аруу тилегине жетишпей калды. 2013-жылдын 17 май күнү Элдияр өз каалоосу менен аскерге барып, ошол эле айдын этегинен тарта Чүй областындагы 33-665 аскерлер бөлүгүндө кызмат кылып келген. Кыргызстан элинин ишенине салтанаттуу ант берет. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскер уставдарын жана талаптарын так аткарууга ант берет. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн аябоого ант берем деп жатып, жанын аяган жок. Антка турду дей турган болсок, жаш жигит жанын душман алдында эмес, кандайдыр бир сырдуу түрдө жанын өзү кыйды. Же өзгөлөр тарабынан кыйылдыбы, айтор биз иликтөөгө аракет жасап жогоруда аталган аскер бөлүгүнө барып көрдүк. Кыргыз Республикасы Коргоо министрлиги 33-665 аскерлер бөлүгүнүн көзөмөлдөө жана өткөрмө жайы. Мына ушул аскерлер бөлүгүндө катардагы Элдиярдын жансыз денеси мындан 5 күн мурун тактап айтканда 2014-жылдын 10 январь күнү асылып турган жерден табылган. Анын өлүмүнүн себеби эмнеде? Ал өзү эле асынып алдыбы же аны асынып өлүүгө кимдир бирөөлөр мажбур кылдыбы? Бул туурасында биз изилдеп көрмөкчү болуп, мына ушул аскерлер бөлүгүнүн өткөрмө жайына келдик элек. Тилекке каршы биздин кирүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Биз эч кандай маалымат айта албайбыз. Указание вышестоящего командования. Вот ошентип эле айтып койсоңор болот. Антип биз айта албайбыз. Ошо полковник жаныма келсин. Начальник управления полковник Келемановтар келбеди эле. Полковник Тукаев министр обороны келсин керек болсочу. Аны айтсын лейтенант. Ой, айт десе аны айтам. Значит, менин жумушум жок. Менин да үй бүлөм бар, менин да балдарым бар. Билип атам. Значит, силер анда эч кандай маалымат бербейсиңер, туурабы?
эч ким эч кандай жооп бербей тургандыгын айткан соң биз Бишкек шаардык аскери прокуратурасына баш бактык. Бирок ал жактан дагы эч кандай жарытылуу жооп ала алган жокпуз. Бизге маалым болгону, маркумдун туугандары тарабынан Элдиярдын өлүмүнө шектүү катары 3 кызматкер кармалып, бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатканын айтты. Ал эми каза болгон Элдияр уулунун туугандары анын чогуу кызмат кылган досторуна сурак кылган учурда алар төмөнкүлөрдү айтып беришкен. Элдияр наряд болчу да. Силер качкансыңар, Элдияр калып калган. Элдияр наряд деле. Ошол күнү Бабаев, Исаев, Темиркулов, Сұраналиев болгон. Ошолор болгон. Мен жакшы көрүшөт элем. Көңүл түшүрбөсүң дос каш болуп калды да. Неге? Биз да шашыналып айттык да, камчыгым неме кылып атат экен, карап кетпесин, мас. Журналисттин Темиркуловдон алып кете албады дедик да. Элдиярды урутканда. Биз барсак биз ham уруп неме кылып, бирок биз барып ажырат неме кылып турдук. Баары Элдиярды ачкан жок. Айтты, не бол сен айткан жоксуң, деп не кыласың? Десем күлүп эле койду да. Кийин келди, мен жашоо башкача баштады, мен түшүнбөйм. Кысылып жүрөт эле бирок мен кысыла бербе десем. Бар эле мага ушинтип атат деп. Эмне үчүн ошол неден улам сүйлөшпөй койду? Бул себеби мен эмеде ойлойм. Бул вайнага чыгып иштеген. Чыгарайын деп канча суранса, бирөөсү күнсө, экинчи күн. Чыгып мен көчө көрбөй, мындай көчөдө адамдар көрсөм, шаар айдан кирсем, сүмөтелемби деп бизге айтып жүргөн. Ошону кимдер рұқсат бермейт эле? Ошем биз анча-мынча касса кылып койгонубуздан үчүн азмыз кассакадан чыгарып койгон. Көптөн бери балдар сүйлөйт. Ал Элдияр көп күрөшөт эле, алышып атканда, алышып күрөшүп атканда, мен көрүп калып сен касса кылдың деп көбүнчө ошону чагып. Күлүп неме жерде шаар жетиден бакырып күлсө, часынар четинен бир четине болуптан, андагы касса барды жаман көпчүдөн бакырып күлөт. Шаар кыргыз жолу. Bu gece oldu, 9-10'u. Gece oldu. Buradan benim kulaç oldu kötüler. Şu an benim kaldırıp alıp çözeceğim. Şimdi benim kapıp kaldı. Şu günde deşer, kara. Deşer gelip cemile aldı. Var öyle değil. Birisi sözüm. Ekran vardı öyle benim. Başka kara kıpıda kanday tuş gibi. Kanday tutarsın. Meni sırada men aytып ушундай турган жерин көрүп. Мен дагы ошондой мен нектен барды мен жаман таппайчы. Ошентип ошо алтысы 3-4 күндөн бери ойдон калбаса сурасак күлүп ашындай жок кой. Жөн эле кой. Кана. Ошо көтөрүшөт деп. Насибинен көтөрүлдү. Сүйлөп. Ошол күнү аскер бөлүгүндө нөөмөтчү болгон офицерлерди тактаганда старшина Өскөналиев Мелис, сержант Исаев Таалайбек, лейтенант Темиркулов Талант, старшина Субаналиев Каныбектер болушкан. Мына ушундай элге эмгеги сиңе турган эр азаматтын өмүрү, киши колду болгону же жанынан тойгону бүгүнкү күндө табышмак бойдон калып келүүдө. Эксперттердин жыйынтыгы чыккан соң бул окуяга биз кайрадан кайрылып келмекчибиз. Thank you.